Балбак Зарлыкович, коллегабыз туура маселени көтөрүп атат. Сиз аны жакшы билесиз, ковид убагында деген бир топ миллиондогон штрафтар топтолуп калып, волонтерлордуку. Анан бул парламентке алып келип, парламенттен биз көтөрүп, ошондо мамлекеттик автоинспекциянын кызматкерлерин мындай талап койгондон кийин ошо кечирилген да. Бирок бүгүнкү күндө баардыгы кечирилдиби, жок, анын мындай маалымат бизде жок экен да. Менде сиз менин сунуштарымды атап кеттиңиз, эми ооба сунуштар болгон, анан биринчи окуу болуп атат, колдоп берем, жакшы мыйзам, керектүү мыйзам. Бирок айтып кеткендей, бою жете элек балдар, кыздарыбыздын коопсуздугу маселеси ушул мыйзамда карап берсеңиздер жакшы болмок да. Эртели кечки досторун ишип алып кетишет. Алар мындай жалын жүрөк, жаштар, мамлекет деп жардам беребиз деп. Бирок мамлекет тарабынан кичине болсо дагы мындай ата энесинин жүрөгү мындай тынч болуш үчүн коопсуздук маселесин көтөрсөк жакшы болот эле ошол убакта. 8 саат деп бияка беренеге жазып атыптырсыздар мыйзамда. Бирок ал жерде ковид убагында дагы мына Баткенде акыркы окуяларда деле Спартак стадиондо 24 саат иштеген сиз да мен да билем да. Эртеден кечке чейин жүргөндөрдү. Ошону биз кандай көзөмөлгө алсак болот да? Ата энесинен мындай уруксат алгыла деп жазылыптыр да, мындай бою жетелик биздин жарандарыбыз үчүнчү. Бул жерде Эльмира Жыргалбековна, сиз вице-премьер, мен мэр болуп турганда да ковидте катуу иштедик, аны билебиз. Бул тармакты сиз да жакшы билесиз. Экөөбүз күнү түнү иштедик. Сиз туура айтып атасыз, 14 жашында азыр мисалы волонтерлук иш мына Дастан Далабаевич да айткан, эмгек кодексиндегиндей кылып 14 жаштан баштасын, кээ бирөөлөр 18 жаштан баштасын деген сунуштар болгон. Бирок ошол сиздер чечим чыгарып берсеңиздер, тиякта да статьяда да жазылып турат. Ата энесинен уруксаат алып 14 жашар бала волонтерлук иш менен алектенсе болот деп. Ошону өкмөт кайсыл өзүнүн министрлигине берсе, ошол министрлик положение жазып атканда биз үчүн даана так көргөзүшүбүз керек да. Кандай себептерде ал 14 жашар бала эмгек кодексинде, башка кодекстерде, мыйзамдарда канча саат иштейт? Ошонун баарын тууралап жазып, ушул волонтерлук ишке колдонсо болот деген. Бирок Балбак Зарлыкович, бул кыйын учурларда жаштар эгер ата энеси мисалы миграцияда Россияда болуп калса, биз аларды токтото албайбыз да. Ата энесинин уруксааты менен. Эгер ошо ата энеси тиякта болуп калып, өзү бала биякта болуп калса, уруксатын суралбай калса, чыгып кетет да баары бир. Ошондо деген мамлекет тарабынан кандай көзөмөл болот деген суроо болуп атат да. Волонтерлук договор болот да, Эльмира Жыргалбековна. Волонтерлук келишимде бул көргөзүлүшү керек, даана так. Эртең Кудай сактасын бир кырсык болуп калса, ошонун договорун текшерип барганда, ал договор түзүлгөн болуш керек. Эгер ата энесинин уруксаты жок болсо, анда волонтерлук уюмга жооп берет да. Келишимге жооп берет. Ошондо жоопкерчилик кимде болуп калат? Волонтерлук уюмда болуп калат. Мыйзамды так аткарбагандыгы үчүн. Бул жерде конкретно жазылып турбайбы, ата энесинин уруксаты керек деп. Ал эми 14 жашындагы бала ата энесинин уруксаты албай калса, анда волонтерлук уюмга түздөн түз жооп берет. Мына сиз айткан статья бул жерде турат. 8 саат Договор волонтерства деген. Договор волонтерства заключается с лицами, достигшими 18 лет. Договор волонтерства также может заключиться с лицами, достигшими возраст 14 лет, с письменного согласия их родителей и иных законных представителей, опекунов. Мисалычы. Ошондой да. Биз буну менен анда волонтерлук иш мындай негатив мындай маани берип калбайбызбы? Жоопкерчилик деп катуураак айтылып калсачы. Эми Эльмира Жыргалбековна азыр 14 жашар бала. Мен Эльвирамын. Эльвира Жыргалбековна кечириңиз. Эртең 14 жашар бала кырсыктап калса эмне кылабыз? Ошон үчүн ушуну ар кайсыдан башка өлкөлөрдүн тажрыйбасынан да алып киргиздик да. Түшүнүктүү. Рахмат.